Мына 30 жылдан бери Кыргызстанда болбогон нерселерди жасайбыз деп аракет кылып атпайбызбы? Асман шаарын курабыз жана башка депчи. Дал ошондой эле секирик жасашыбыз керек да, мейзи айдыгында. Бул КТРКнын жана 5 каналы. Баластан, маданият жана башка. Ошондой эле оптимизация келе турган болсок, КТРдин өзү калыш керек дагы кийинчерээк мамлекет улутташтырып тартып алган Пирамида, Ош ТВ, 5 канал деген телеканалдар жеке менчиликтерге же аукцион катарында сатылыш керек же жабылышы керек да. Мамлекет аларды каржылоодон баш тартыш керек дагы. Ошол эле команда каяка барат деген суроо болот да. Ошол эле команданы мисалы үчүн 5 канал жаңылыктарды аябай мыкты жасап атса, Алото 24-кө келсин. ЛТРдин командасы барысындагы маданиятты көтөрсүн, тилди, тарыхты жасасын да. КТРКнын имараты жана техникалык жактан да мүмкүнчүлүгү, базасы жетиштүү да. Ар бир телеканалдын имараты бар, ар бир телеканалдын жетекчиси бар, ар бир телеканалдын бухгалтери бар, жана башка. Баягы чыгармачылык топтон да тышкаркы адамдары көп да, айдоочусу бар, жана башкалар бар. Бир топ акча каражаты үнөмдөлмөк, бул биринчиден. Экинчиден, эффективдүүлүгү аябай жогоруламак. Кыргыз тилдүү контентти жасоого, кинолорду тартканга, сериалдарды тартканга, жана башка кызыктуу программалар чыгарганга мүмкүнчүлүктөр дагы болмок да. Бул оптимизация жагынан алып караганда. Региондун 7 региондо бирден областтык телеканал бар. Ар бирөө областтын, региондун, губернатордун баягы жеке бир телеканалы деп койсок болот да. Ал басты, турду, келди, жүрдү деген эле маалымат чыгат. Андан башка эч кандай маалымат жок. Аймактардын баардыгында бириктириш керек, оптимизация болуп. Борбордо башкарыла турганда телеканал, аймак ТВ деп коелу мисалында. Региондордун ар бири 2 сааттык программаны сонун кылып жасай алат. Ошол эле жаңылыктарын жасайт, региондо жетишкендиктерди жасайт, жана башка программаларды топтой алат. Ошондо Жети областка 2 сааттан бергенде 14 саат жабылып атат. 14 саат мындай эле жабылат. Эч кандай маселеси жок да. Мына аймак ТВнын ар бирөөнүн директору бар, бухгалтери бар, там отдел кадров бар, жана башкасы бар, кароолчусу башкасы бар. Ал жерге оптимизация болсо, бир редактор болот, ашып кетсе бир 2 журналист болот, бир 2 оператор, монтажер болот. Мисалга да, 5 киши укмуш бир Ошко окшогон чоң жерлер болсун, бир 10 киши болсун, мисалга. Жетиштүү болмок, Чүйгө 10 киши жетиштүү болмок, территориясы чоңураак. Көлгө деле бир 10 киши болсун болмок, бир корпункт Балыкчыга, бир корпункт Караколго жетиштүү болмок. Мисалга да, ошол эле адамдар региондогу маалыматтарды берип турмак. Региондун, аймактын маалыматтарын көрүп турмак. Аймак жөнүндө маалымат алып. Ооба, анткени бизде мындай болуп атпайбы? Баткенде эмне болуп атканын баягы Алатоодон эле бир көрүп калбасаң, аймак ТВдан атайын көрсөң, губернатор бул иш кылыптыр. Республикалык деңгээлде болмок да.